Күндүн маанилүү жаңылыктары менен Жалбырак ТВ каналынын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жаңы келген өкмөт деп аталганы менен 2 ай убакыт өттү. Айрымдары жылыш жок десе, кээ бири баа бергенге эрте дешүүдө. Октябрь райондук соту Өмүрбек Текебаевка байланыштуу арызды кароодон баш тартты. Мамлекеттик каттоо кызматына кылмыш иши козголду. Ишкананы тандоодо Сапар Исаковдун аты дагы аталды. Мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөгү 2010 жылдагы апрель революциясынан кийин чет өлкөгө качып кеткен Алексей Елисеев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакындарынын бирине саясий башпаанек алууга жардам берип жатканын социалдык түйүндөгү баракчасына жазып чыкты. Ал 2010 жылдагы революцияга чейин оппозицияда жүрүп, кийин президент Алмазбек Атамбаевдин жакынына айланган. Учурдагы президенттин куугунуна туш болгон саясатчыга саясий башпаанек берүү боюнча өлкөнүн тиешелүү органдарына арыз жазып жатканын айтат. Эмне кылмак элем? Жактоочунун жумушу. Каалаганда квалификациялуу укуктук жардам жана коргоо алууга укуктуу. Анын үстүнө менин кардарым революциялык окуяларга терең ишенет деген ал. Алексей Елисеев кимди коргоого алып жатканы боюнча так маалымат жок. Айрымдар аны Өмүрбек Бабанов десе, кээси Икрам Илмиянов экенин боолголошот. Абулгазиев баштаган өкмөттүн иштей баштаганына толук 2 ай болду. Бул аралыкта эч бир тармакта жылыш жок деген сындар четинен жай баштады. Айрымдар ишин сындаганга али эрте. Көзүндө отчет бергенден кийин өкмөттүн ишине баа берилет дешсе, айрымдар программасы жок келген өкмөт жарытылуу иштеп жыргатпайт. Көзүндө өкмөттүк курамда өзгөрүү болот деп божомолдошууда. Бул өкмөт дагы коопсуз шаарды ишке ашырбай отставкага кетеби? Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Бир нече жылдан бери буга чейинки 3 өкмөт толук ишке ашыра албай келген коопсуз шаар долбоорун Абулгазиев баштаган азыркы өкмөт техникалык, экономикалык негиздемесин иштеп чыкканы калдык деп президентке маалымат берди. Айтымдарында долбоорду ишке ашыра турган компанияны тандоо сынагы июлдун ортосуна чейин өтмөкчү. Техникалык жумуштар бүтүп атат. Ар бир госондорго киришкенге аракет кылып атабыз. Бирок мамлекеттик органдар азыркы убакта толугу даяр эмес. Анткени баягы автоматташтырылган системалары жок, базалары жок. Ошо боюнча жумуштар өткөрүп атабыз азыр. Аларга ошол баягы IT специалисттер менен жумушчуларды кириш керек. Жакшы квалификациялык. Электрондук форматты киргизмейин бюрократия күчөй берет. Коррупция жоюлбайт деген президент Сооронбай Жээнбеков өкмөткө долбоорду тездетүү тапшырмасын берди. Каражат бар, көңүл коюп иштебегендер кызматтан кетсин деди. Эгерде буга графикти коюп, чыгыш менен коюп, айы менен, жылы менен коюп, сурай баштабаса аймай, анда бул жылбайт. Дагы эле ошол эле баягы сөз болот, үстөн сөз болот. Башы бирикпейт. Бунун башын бириктириш үчүн баарын топтоп алып туруп, элдин көзүнчө тапшырмаш керек. Түндүк электрондук форматты киргизиш боюнча бул аябыз күрөш болуш керек. Бул күрөш. Түшүнбөсө кетиш керек баары кетиш керек. Жазбар кетиш керек. А кетпегенде ушунун артынан түшүш керек. Өзү чечиш керек маселени. Адамдык фактор ушул электрон формат түндүк киргизгенге тошкол болуп атат да. Кызыкпай атат көбү. Каражат бар. Абулгазиевдин өкмөтү иштей баштаганына 2 айдын жүзү болду. Сындаганга али эрте дейин десең, алиге чейин эмне иш кылганынан дайын жок дегендер чыга баштады. Айрымдар бул өкмөттүн план программасы жок келгенин айтышып, экономикалык саясатты жүргүзө албай кетет дешүүдө. Көчмөндөрдүн оюндары боюнча маалымат жок. Кандай даярдык болуп атат, кандай программалар түзүлүп атат, каражаттыган кайсы жерден алабыз, канча меймандарды тособуз, канча киши келет, канча өлкөлөр катышат деген маалымат жок болуп атат да. Анан эл өзгөчө Ысык көлдүн эли бүдөмөк болуп атышпайбы, кыйналып бул кандай болот дегендей сөз да. Сөзсүз өткөрүш керек. Анан муну кышка даярдоо маселесинде эле маалыматы жок. Анан мына жерде селдер өтүп атат, ар кандай кырсыктар болуп атат. Ал кандай чечилип атат ал маселелер? Азыр эл өкмөттө баратышат да, мындай жардам болобойбу?
кандайча чечилет, андай маселелер угулбай жатат да, элге маалымат берилбей жатат. Мен ойлойт атам, ушул өкмөттүн бир кемчилиги, маалымат бериш керек. Кандай динамика болуп атат, кантип маселе чечилип атат. Эми үчүн дегенде бул көйгөйлүү маселелер туурабы? Бул маселелерди чечиш керек. Мен ойлоп атам, күнүмдүк иштерге ушул маселелер кирет. А стратегиялык маселелерди аларды эми азыр айтпай эле коеюн. Өкмөт келди, программасы жок келди негизинен. Кандай программасы жок? Эч кандай программаны жогорку кеңешке да айткан жок. Абдан тез чапчан кыймылдаган өкмөттүн иши керек болуп турат бизге. Бирок ага колунан келбей тургандыгын мына 2-3 ай ичинде эле билинип калды. Эч кандай бир олуттуу программасы жок. Эч кандай бир сунушу жок экономикалык жактан өнүктүрүү маселелер боюнча. Дагы эле мурдагыдай эле бир ушундай бир эски стереотип менен келе жаткандыгы чынында баарыбызды өкүндүрүп турат да. Өкмөттүн негизги иши күз-кышка даярдык кылуу, отун суу камдоо, тариф саясаты деген түшүнүк азыркы өкмөттүн ишинде каралган эмес. Бул кескин катачылык дейт энергетика боюнча эксперт Расул Умбеталиев. Кадр маселеси туура эмес болуп атат. Мына бүгүнкү чейин ошо тиги тариф саясат иштеп чыгылган эмес. Электроэнергияга и жылуулукка тариф саясат жок. 2014-жылы чыккан токтом негизинде 660 токтом негизинде ал 2017-жылы декабрда бүткөн. Азыр биз тиги демес жок, стратегия жок. Тариф тиги кыска мөөнөткө тарифный саясат жөнүндө иштеп атабыз. Баарын карап чыгыш керек. Андай болуп жатат. Не дегенде мындай өкмөт жакшы иштеп атат. Ачык айтып коеюн менчи. Мындай тиги кескин түрдө реформа кылып, кескин түрдө тиги өкмөттүн түзүлүшүн, өкмөттүн курамын баарын карап чыгып, ошо ишмердүү тажрыйбалуу адистерди койсок, таза, айкын адистерди койсок, күндүн астыга жылмак. Но бүгүнкү күндө андай жылыш болбой атат. Өкмөттүн ишинин кашаңдыгы ишинде динамикалуу натыйжа жоктугу, өлкөнүн экономикасын алсыратып, жакырчылыкты жаратат. Абылгазиевдин өкмөтүнө дагы эл ишеними сууп барат дешет айрымдар. Бирок бара-бара үмүтүбүз үзүлүп бара жатат. Себеби убакыт азыр биздин өкмөткө каршы иштеп атат. Биздин өкмөт өзүнүн кашаңдыгын, чабалдыгын, анын үстүнө колунан эч нерсе келбегендин көрсөткөндөй болуп турат бүгүнкү күндө. Келиңиздер ачык эле айкын айталы. Мына ушу Малайзияда, кече Армениядагы кандай чоң өзгөрүүлөр болду. Малайзияда бир жуманын ичинде бир 50 миллиард доллардын кайтарылышы, андан кийин өкмөттүн составынын өзгөрүшү, алардын жемиш берип аткандыгын айтып эле айтпайбызбы? Ал эми Пашинян баштаган Армениянын өкмөтү азыр кандай иштеп атат? Кандай иштеп атат? Мен ойлоп атам да, алып турсун, ошол массалык маалымат каражаттары кээде алардын ушундай чапчаң иштеп атканына үлгүрүп жаза албай калган учурлар болуп атат. А бизде өкмөт дагы эле баалы өзүнүн куш уйкусуна салып, баягындай өтөр кетер, оңолор, анан түзүлөр деген акыбалга келип калды. Бул биздин Кыргызстандын келечеги үчүн, жакын эле келечеги үчүн абдан чоң олуттуу зыянга алып келип, бир трагедия кептелтип коебу деген ойдо болуп турам мен бүгүн. Ушул апта соңунда парламент жайкы салууга тарайт. Күзүндө жөжө саначу мезгил. Өкмөттүн 100 күндүк отчет алынып, натыйжалуу болбосо тагдырын чечебиз деп буга чейин депутат Максат Сабиров айткан. Күзүндө өкмөттө алмашуулар болушу да ыктымал дешет саясатчылар. Октябрь райондук соту Өмүрбек Текебаевдин арызын кароодон баш тартты. Бул тууралуу Текебаевдин адвокаты Таалайгүл Токтакунова билдирди. Анын айтымында райондук сот мындай арыз менен сотко кайрылууга болбойт деген токтом чыгарган. Башкы прокуратура эгерде биздин чечимибиз менен макул болбосоңор, мыйзам чегинде сотко кайрылсаңар болот деп токтом чыгарып берген. Ал эми сот бул арыз менен сотко кайрылбайт деп жатат. Сот калп айтып жатабы же башкы прокуратурабы? Бизге ушул түшүнүксүз дейт Таалайгүл Токтакунова. Белгилей кетсек, Текебаевдин ишинде жаңы жагдайлар жаралгандыктан ишти кайрадан карап берүү өтүнүчү менен саясатчынын адвокаттары 22 майда башкы прокуратурага кайрылышкан. Бирок башкы прокуратура ишти кайра кароодон баш тарткан. Мындан улам Текебаев жана анын адвокаттары башкы прокуратуранын үстүнөн Октябрь райондук сотуна арызданышкан. Практикада мындай учурлар сотто каралган. Эмнеге Текебаевга келгенде каралбай калат? Мыйзамдуулук орногондогу көрүнүш ушулбу? Биз райондук соттун чечимине макул эмеспиз. Шаардык сотко кайрылабыз деп кошумчалады адвокат Токтакунова.
Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматына кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы көзөмөл органы кабарлады. Кылмыш иши туулгандыгы тууралуу күбөлүктү жана неке күбөлүгүн даярдоодо сатып алуулар боюнча мыйзам бузулгандыгы үчүн козголгон. 2017 жылы мамлекеттик каттоо кызматы бланктарды даярдоого конкурс жарыялаган. Госсынак аттуу ишканадан сунуш түшкөн. Талаптарга жооп бербегендиктен ал ишканадан баш тартууга туура келген. Экинчи жолу жарыяланган конкурста Госнак менен катардагы 2 ишкана сунуш берген. Анда 3 ишкана талапка жооп бербеген үчүн сунуштары четке кагылган. Бирок буга карабай ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругунун негизинде күбөлүктөр үчүн бланктарды даярдоо Госнак ишканасына тапшырылган. Ишкананы тандоодо мыйзам бузулганы аныкталып, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши ачылды. Оор кылмышка шектелген тажик жараны Украинада кармалып, жанынан кыргыз паспорты чыккан. Учурда тажик жаранына кыргыз паспортун берген кызматкер кармалды. Бирок кыргыз паспортунун чыкканы биз үчүн жаңылык деле эмес. Кылмышкерлер үчүн кыргыз паспортун алуу оорчулук деле туудурбасы жалпы журтка белгилүү. Бирок канча убакыттан бери уланып келе жаткан паспорт мафиясын бир дагы бийлик тыя албай келүүдө. Кыргызстандын кадырына доо кетирген сатылган паспорттар тууралуу кийинки сюжет. Кыргызстан эгемендик алгандан бери дүйнө жүзүнө бир дагы товар жаратылуу экспорттой элек. Бирок кыргыз паспорту дүйнөдөгү бардык качкан тозгон кылмышкерлерде болушу мүмкүн. Жакында эле эл аралык издөөдө жүргөн Тажикстан жаранына кыргыз паспорту мыйзамсыз берилгени аныкталды. Оор кылмыш үчүн Интерпол аркылуу изделип жаткан Низомхон Жураев Украинада кыргыз паспорту менен кармалган. Белгилей кетүүчү жагдай тажик жараны жасалма кыргыз паспорт эмес, накта кыргыз паспортун алган. Учурда кылмыш иши козголуп, Сузак районунун калктуу тейлөө кызматынын баш кадиси камакта жатат. Бул жерден тактай кетейин, жасалмалуу паспорт эмес, бизде мыйзамсыз паспорт берүү факты болуп. Дегенде биздин Кыргызстандын жаранын чет элдик издөөдө жүргөн жаран колдонуп турган. Аталган факты боюнча бир нече кылмыш иштери козголду. Эң кызыгы Низомхон Жураев аттуу тажик жараны 2014 жылы алган паспортун 2017 жылы биометрикалык паспортко алмаштырган. Эсиңиздерде болсо, биометрикалык паспорттун башкы максаттарынын бири паспорт сатууну жана жасоону токтотууга багытталган. Дагы айта кетсем, бул биометрический паспорт алган учурда бул биометрика бериши керек. Биометрикада эмне деп айтат дегенден, сенин өзүнүн биометрик пальчик башканы билерде ошондой карап анан берилет. Анан бул жаранга кандайча мыйзамсыз паспорт берилип кеткен, ошонун баарын биздин тергөө кызматы иликтеп атат. Биометрика киргизилгенден баштап мамлекеттик каттоо кызматында жасалма паспорт даярдалышы мүмкүн эмес. Биз ага жол бербей турган тутумду иштеп чыгып киргизип койдук. Анткени биометрика аркылуу паспорт ээсинин жүзүнүн, манжаларынын белгилери кошо кирип, жасалма документ даярдоо менен паспорт берүүгө такыр мүмкүн болбой калды. Мурда албетте ошондой иштер болуп келген. Анткени жанагы персоналдык номерди алмаштырып, адамдардын аты жөнүн өзгөртүү менен улам жаңы паспорттор берилип келе берген. Азыр андай жасоого мүмкүн эмес. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрагасы Тайырбек Сарпашев Азаттык радиосуна биометрикалык паспортту киргизүү менен паспорт жасоо, сатууга чекит коюлат деп ишеничтүү айтканы бар. Бирок Тайырбек Сарпашев кыздын баласындай мактаган биометрикалык паспорт деле паспорт мафиясын тыя албагандыгын, коррупцияга малынган каттоо кызматы биометрикалык паспортторду деле сатып жаткандыгын Украинада биометрикалык кыргыз паспорту менен кармалган тажик жараны далилдеди. Факт получения кыргызского паспорта последнего образца, в отношении которого предыдущий председатель ГРС Сарпашев, будучи первым вице-премьер-министром, Догоев хвалились, что он исключит всякого рода незаконные сделки. Он подтверждает, что введение биометрики – это не панацея от незаконного получения паспорта. И поэтому я думаю, что без системных мер реформ и без борьбы с злоупотреблениями и коррупцией в этой сфере не как с противоправным отдельным действием, а как системным явлением, которое требует комплексного подхода, каких-либо результатов ожидать, к сожалению, не приходится.
Кыргызстандын паспортуна байланыштуу чуулар буга чейин да чыгып келген. 2016 жылы 90 уйгур улутундагы адам Түркияда жасалма кыргыз паспорту менен кармалса, 2014 жылы грузин кылмыш төбөлү Роман Барбакадзе кыргыз паспорту менен кармалган. Андан 1 жыл мурун Илья Самсоня деген дагы бир грузиялык Крим төбөлү Манас аба майданында кыргыз паспорту менен колго түшүп, 4 жылга соттолгон. Казакстандык банкир, оппозиционер Бозгундагы Мухтар Аблязов 2012 жылы Нурдин Осмонов деген адамдын наамына кыргыз паспортун жасатып алганы ачыкка чыккан. 2015 жылы Стамбулда киши колду болуп өлгөн тажик оппозициячысы Умарали Куватовдун жанынан дагы кыргыз паспорту табылган. Бул системаны ичинен билген Таалай Жумадылов жогорудагы төбө чачты тик тургузган иштер жүрүп жатканда каттоо кызматын жетектеп, бул иштерге түздөн-түз тиешеси бар адамдардын бири учурда премьер-министрге, бири президентке кеңешчи болуп отургандыгын билдирди. Факты получения наших паспортов, они общеизвестны. Наиболее резонансный из них факт получения паспорта небезызвестным Мухтаром Аблязовым по кличке Шахматист, вором в законе, грузинским вором в законе. К сожалению, к глубочайшему сожалению, все эти резонансные факты так и остались нерасследованными. Лица, виновные в выдаче этих документов, не привлечены к ответственности. Например, один из лиц, который занимал руководящую должность в системе ГРС и непродолжительное время даже был ее председателем, Болот Джунусов, ныне является советником премьер-министра Кыргызской республики по вопросам внедрения IT-технологий. Другой председатель ГРС, в бытность которого тоже имели место факты, вопиющие факты правонарушений, ныне является советником главы государства по вопросам цифровой трансформации. Я думаю, что пока лица, которые возглавляли эту службу, будут занимать такие должности, у нас система не изменится. И такие факты, к сожалению, будут носить закономерный характер. Коррупцияга баткан каттоо кызматы кыргыз паспортун сатуудан сырткары айдоочулук бөлүктөрдү сатуу, четте уурдалган машиналарды каттоо сыяктуу бир топ коррупциялык системаларды куруп алышкандыгы белгилүү. Бирок ушуга чейин бажы, салык кызматтарындагы чоң чиновниктер кармалгандыгын угуп келсек, каттоо кызматынын жетекчилери камалган учуру дээрлик жокко эсе. Паспорттордун сатылгандагы алардын ээлери чет жакта кармалган соң гана белгилүү болот. Мындан улам айрым маалымат булактары каттоо кызматынын жогорку бийлик өкүлдөрүнө чотур берип турган жашыруун казынасы бар экендигин дагы жазышууда. Койташ айылындагы УКМКнын дачаларындагы жерлер Алмазбек Атамбаев кызматтан кеткенден кийин сатылган. Мындай маалыматты башкы коопсуздук кызматынан тастыкташты. Расмий өкүл Рахат Сулаймановдун айтымында жер тилкеси 1980-жылдары дача иретинде УКМКга берилген. Бирок аны УКМК 2011-жылы өзүнө юридикалык жактан каттап, 2017-жылы май айында президентти кайтаруу максатында 9-кызматына бөлүнгөн. Аздан кийин ал жер тилкелери жеке жакта сатылып, каражаттар мамлекеттик казынага кайтарылган. Эске сала кетсек, айрым массалык маалымат каражаттары Алмазбек Атамбаевдин Койташ айылындагы хан сарайынын маңдайынан УКМК жер тилкесин сатып алганын жазып чыгышкан. Диплому бар, бирок иши жок жарандардын көптүгү боюнча Кыргызстан Орто Азия мамлекеттеринин арасында рекорд койду. Жогорку билимдүү деген документи бар жарандар көп болгону менен Кыргызстан кесипкөй адистерге суу саптырат. 5 жыл, 10 жыл окуганы менен эмнеге ошол алган билимдин үзүрүн көрө албай жатабыз? Бир жагынан жумушсуздук тооруса, экинчи жагынан окууну бүткөндөрдүн билим деңгээли начар. Демек Кыргызстандагы агартуу тармагы чоң реформага муктаж. Мына ушул багытта Атамекен парламенттик фракциясынын депутаттары Ош шаарында көчмө жыйын өткөрүп, билим берүү тармагынын күнгөй тескейин талкуулашты. Депутаттардын ортолуу Ош шаарына келип көчмө жыйын өткөрүп, билим берүү жаатындагы көкөй кескен көйгөйлөрдү талкууга алышы жөн жайынан эмес. Айрыкча борбордон алыс жайгашкан аймактарда жумушсуздук күч алып, жаштардын билим алууга болгон умтулуусу жоголуп, Кыргызстанда эмгек мигранттары океанды аягып, чет өлкөлөргө чыгып жатканын эч ким танбайт. 25 жылдан бери миллион адамды биздин азаматтарыбыз кыргыз, мүмкүн андан да көбүрөөк. Аны эс атылып толуп турган, күчкө толуп турган адамдарыбызды башка өлкөлөргө узаттык. Алар ушул жерде Кыргызстанга өзлөрүнүн эмгегин сиңирип, биздин Кыргызстанды көтөрүүгө жардам берсе болот эле. Бирок биз узаттык. Алардын 80-90% барып кара жумушта иштеп атат. Дүйнөлүк
кубулуштар бат-бат жүрүп техниканын өнүккөн заманында Кыргызстан жарандарына татыктуу билим берүү жагынан аксап келет. Андыктан токтоосуз агартуу тармагына чоң реформа кылыш керек. Ал үчүн бир топ мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, кесиптик билим берүүгө көбүрөөк басым жасоо керек экени айтылды. Кесиптик башталгыч билим берүү окуу жайларында окутуу өндүрүштүк иштерин жүргүзүүгө толук кандуу мыйзамдуу шарт түзүшүбүз керек. Азыр ошол өзүңөрдүн мыйзамыңарда кесиптик башталгыч билим берүү мыйзамында окутуу өндүрүштүк иштерин жүргүзүү боюнча берене жок. Билим берүү боюнча жалпы мыйзамыбызда билим берүү мекемелери өндүрүштүк иштерин алып барууга укуктуу деп турганда бир сап менен кеткен дагы, бирок андан кийин кандай тартипте, кандай жоопкерчилик менен, кандай максаттар менен жүргүзүш керек деген так беренелер жазылбай калган дагы ошон үчүн түшүнбөстүктөр жаралат. Жана текшерүүлөр болгондо силерде биздин пикир боюнча ар кандай тоскоолдуктар пайда болуп атат. Кыргызстанда болжол менен жыл сайын 5000ге чукул студенттер жождорду аяктаса, алардын 90% жумушсуз калат. Мындан сырткары Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар берген диплом башка өлкөлөрдө эмгектенүүгө жараксыз болууда. Андыктан кесиптик техникалык билим берүүнү күчөтүү менен дүйнө талабына жараша курстук окутууларды жандандыруу керек дейт эл өкүлү Каныбек Иманалиев. 21-кылымда 4 кесипте гана ачылыш болушу мүмкүн. Биринчи бул нанотехнология, экинчи бул биотехнология, үчүнчү ген инженерия, төртүнчүсү IT технология. Башкача айтканда, жакынкы 100 жылдагы 4 кесип болсо, 4 компьютер менен байланышкан. Мен биздин кызыбыздын айтканын ишенем, биздин азыр бюджетибиз 2 миллиард доллар. Бирок биз 50 000 айтишникти даярдасак, алар 2 миллиард доллар берет экен. Завод салбайлы, фабрика салбайлы, жер айдатпайлы, имарат курбайлы. 50 000 адис даярдай алсак, Кыргызстандын бюджети 2 есе өсөт экен. Демек, мындан артыкчылыктуу кандай тармак бар? Кыргызстанда түрдүү кесиптеги адистер даярдалат, бирок алардын басымдуу бөлүгү өз адистиги менен иштей алышпайт. Андыктан атамекенчи депутаттар билим берүүгө реформа кылуу үчүн эң оболу заман талап кылган адистерди даярдоо керек дешет. Кызмат кылуу сферасындагы жана чачтарач, ашпозчу, электрик, сантехник дегендей курулуш тармагында, бирок эң негизгиси бүгүнкү мына айлык акы тарабынан дагы, жумуш менен камсыз болгон тарабынан дагы, анан ушул агым-кеги таманакы маңдай тери баягы кайткан тийиштүү деңгээлде ошол жарандагы өзү ыраазы болгон, маяны алган тармак бүгүнкү күндө IT программисттер. Бирок программисттерди даярдай турган ушул багытты приоритет кылуу маселеси бүгүн мына Ош университетинин мугалимдери дагы, жергиликтүү жааматтар дагы, жаштар өкүлдөрү дагы, ошол эле кесиптик техникалык окуу жайдын жетекчилери дагы ушул маселени мындай туура көрүп, бул проблема бүгүнкү күндө бар экендигин жана буну чечүү талабы бүгүнкү күндүн приоритет экени баары моюнга алып атат. Көчмө жыйынга чогулгандар айрыкча билим берүү программасында керексиз предметтер окутулгандыктан сапатсыз адистердин армиясы түзүлгөнүн айтышты. Мындан улам атамекен фракциясынын депутаттары билим берүүнүн сапатын жакшыртууга багытталган жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгууну убада кылышты. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.